Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан 3-чү чейректе өтүлгөн темаларыбызды кайталайбыз. Сабагыбыздын максаты сөз түркүмдөрү жана сөз айкашы жөнүндө алган билимдерибизди кайталайбыз. Сөз түркүмдөрүнө карата ар кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз. Сөз айкаштарын түзөбүз. Өз алдынча тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, биз силер менен 3-чү чейректе сөз түркүмдөрү менен таанышканбыз. Анда эмесе эстегилечи, кайсы сөз түркүмдөрүн билебиз? Ооба, биз силер менен зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш сөз түркүмдөрү менен таанышканбыз. Анда эмесе айткылачы, зататоч деген эмне? Ооба, зататоч заттын атын билдирип, ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берет. Сынаточ деген эмне? Туура. Сынаточ заттын сын-сыпатын, өңү түсүн, формасын, көлөмүн, даамын билдирип, кандай деген суроого жооп берет. Санаточ деген эмне? Санаточ заттын санын, эсебин, катар иретин билдирип, канча, канчанчы деген суроого жооп берет. Ататоч деген эмне? Туура балдар. Ататоч балдар заттын сын, сан атооштордун ордуна колдонулган сөздөр. Башкача айтканда, мен, сен, ал, биз, силер, алар, ошол, ошолор жана башка сөздөр. Этиш деген эмне? Этиш заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Эми балдар, азыр биз көрсөтүлгөн схемага көңүлүңөрдү бурабыз. Эмнени байкадыңар? Туура. Булар сөз айкаштары. Демек, анда эстейличи, сөз айкашы деген эмне? Азаматсыңар. Сөз айкашы маанилик жактан байланышкан эки же андан көп сөздөрдү сөз айкашы деп айтабыз. Алар ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Мисалы, зататоч менен этишти катыштырып, бир сөз айкашын түзүп көрөлүк. Бичи бийледи. Ким? Бичи, зататоч. Эмне кылды? Бийледи, этиш. Демек, зататоч менен этиштен бир сөз айкашы түзүлдү. Эми балдар, сынаточ менен зататочко түзүп көрөлүк. Кызыл жоолук. Кандай жоолук? Кызыл. Кызыл эмне? Жоолук. Бул зататоч. Демек, сынаточ менен зататочтон дагы бир сөз айкашы түзүлдү. Эми санаточ менен зататочко түзүп көрсөк. 40 чоро. Канча?
кырк, ким, чоро. Демек, бул жерден балдар сан атооч менен зат атоочтон бир сөз айкашы түзүлдү. Демек, балдар, сөз айкашын дагы бир жолу кайталай кетейин. Маанилик жактан байланыштагы эки же андан көп сөздөрдү сөз айкашы деп айтабыз. Алар ар кандай сөз түркүмдөрүнөн түзүлөт. Эми силерге тапшырма, балдар. Көрсөтүлүп турган схема боюнча ар бирине 3төн сөз айкаштарын түзүп, ошол түзгөн сөз айкаштарын катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Эми, балдар, сызыктын ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, көчүрүп жазышыңар керек. Жана ал сүйлөмдөргө морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Бүркүт деген текст берилген. Бул жерде пайдаланылуучу сөздөр бар. Төмөн жагын карасаңар. Ургачысы, бооруна, туйт, кыран, баатыр. Мааниси жагынан туура келген сөздөрдү жайгаштырып, дептериңерге таза жана сулуу көчүрүп жазып, морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Кийинки тапшырмага өтсөк. Чекиттердин ордуна кыймылды көрсөткөн тийиштүү этиш сөздөрдү кошуп көчүргүлө. Бул жерде чакан кичинекей текст берилген. Бирок этиш сөздөр алынып салынган. Демек, силердин максатыңар ошол этиш сөздөрдү таап, ордуна коюп, дептериңерге көчүрүп жазышыңар керек. Ушуну менен, балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.